Атай Оғунбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин окуучулары Казакстандын Тараз шаарында өткөн эл аралык жаш толкун кароо сынагына катышып, ийгилик жаратып келишкен. Сынакка ыр-би улуттук аспапта кол ойнотуу боюнча өнүрлүү балдар катышып, Супер Гран-при биринчи орундарды багындырып, кубок, ардак грамота жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышкан. Сынакка жалпы 500-гө жакын өнүрлүү балдар жобого ылайык 4 жанр боюнча катышкан. Алардын ичинен би жанры боюнча Атай Оғунбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин барган Кыял кеч, Азем би ансамбльдери гран-приге ээ болушкан. Бул топтогу кыздар бул ийгилик үчүн узак жылдар бою эмгек кылышканын айтышат. Биз Кыял кеч элдик би ансамбль болуп, бир состав менен бардык. Бир би бийледик, Алмаш Батой би, кыргыз биин. Өзүбүзгө ишенгенбиз, башкысы анан сүйүндүк албетте. Мурда 2019-жылы дагы Таразга барып, анда дагы алдыңкы местени алып келгенбиз. Биз Азем ансамблебиз, кыргыз би бийледик, Эргиме деген. Биз актан үлгү алып, андагы башка чет мамлекетке чыккыбыз келет. Акта бизде аябай жакты, биринчи жолу чыгып келип атак. Дагы да баргыбыз келет, сахналарга чыгып, кыргыздын желегин желбиретип, ийгиликтерди багындыргыбыз келет. Ал эми улуттук аспапта кол ойнотуу боюнча Атай комузчулар ансамблі, кыл кыякчы жана фортепианода кол ойноткон өнүрлүү балдарыбыз катышып, чоң сахнада өнөрлөрүн көрсөтүп, көрөрмандардын алкышына арзып, Супер Гран-прини утуп алышкан. Комузга катышканыма 4 жыл болду. Бизге сабак берген агай Козубаев Самурбай агайга терең ыраазычылык билдирем. Бизге көптөгөн күйлөрдү, чыгармаларды үйрөтүп, биз комуздун арты менен көптөгөн эл жерлерди көрүп келатабыз. Жакында эле Казакстандын Тараз облусуна барып, жаш толкун эл аралык сынагына катышып келдик. Биринчи орунду алдык. Аябай сүйүндүк, бизде сонун эмоциялар болду. Биз биринчи жолу Таразга барып, баш байгени алып келдик. Гран-при. Биздин би ансамблибиз Азем би ансамбль. Биз Майрам Шаң деген бийибиз менен барып, баш байгени алып келдик. Мен Салимканова Айдай жана Меншукова Юля экөөбүз дуэт болуп, Бактачы кыздын чыгармасын ойноп чыктык. Казакстан Республикасынын Тараз шаарына барып конкурска, эл аралык конкурска катышканыбыз үчүн аябай кубанычтабыз. Конкурста биринчи орунду алдык. Бул конкурстун жардамы менен өзүмдүн күчүмдү сынап көрдүм жана кийинки эми да боло турган конкурстарга катышууга дайынбыз. Өнүрлүү балдарды эл аралык деңгээлдеги сынактарга катыштыруу алардын ой чабытын өнүктүрүүгө, алдыга умтулуусуна дагы да ийгиликтерге кол жеткизүүгө түрткү берерин мугалимдер билдиришет. Кыргыз таланттуу балдарыбыздын талантын ошо Казакстанга алып барып, башка таланттуу балдар менен салыштырып караганда биздин балдар абдан таланттуу экен, же биздин көзүбүзгө өзүбүздүн балабыз жакшы көрүнөт дегендей ар жанрдан гран-прини ушу биздин Атай Оғунбаев атындагы балдар музыкалык мектебинин балдары алды да. Эң сыймыктанган нерсебиз бул биздин Болотбеков Али деген кичинекей балабыз Супер Гран-приге ээ болду. Супер Гран-приде бул гран-принин дагы чоңу да. Алинин черткенин ошол жерде Казакстандан, Өзбекстандан келген музыканттар көрүп абдан суктанышты. Аябай жакшы чертет экен, мыкты жигит экен деп аябай баалашты, талантына таазим кылышты. Биз дагы ушул барып келген балдарыбыз менен сыймыктанып атабыз. Азыркы учурда кубанычыбыз, мындай айтканда, койнубузга батпай турган учурубуз. Ар бир баланын кылган эмгеги, ар бир мугалимдин салган салымы болду да бул жеңиш. Эми учубуз кур эмес экен деп сүйүнүп келдик. Буюрса дагы алдыда көптөгөн кароо сынактарга барып, Талас жергесинин желегин, дегиле кыргыз элдин желегин желбиретип келе беребиз. Я думаю, что такие поездки нужны чаще. То есть мы поняли, что у нас тоже есть уровень, что нам не стыдно выезжать на такие конкурсы. У нас есть к чему стремиться, и в планах, конечно, еще выезды. Да. Мы планируем Самарканд, планируем еще раз Тараз,
«Звуки Азии» у нас в ноябре будет международный конкурс. Также еще нас пригласили на конкурс в Астану. То есть были разные предложения. Мы очень рады, что мы тоже, Кыргызстан и регион, можем участвовать в таких конкурсах и показать свои результаты. Бүгүнкү күндө аталган мектепте 180 бала түрдүү иримдер боюнча билим алышат. Аларга бардык шарттар түзүлгөн. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Атайын Таң Кыталас программасы үчүн.